сильный ушактар калат мына майдаларды иштейбиз. Баткендин Кадамжай районунда багбанчылык жакшы жолго коюлган. Аймакта тажрыйбалуу багбандар арбын, алардын бири Жапарали Эргешев мөмөлүү даракты бутоодо жылда түрдүү ыкмаларды колдонот. Багбандын айтымында туура буталып жакшы каралган бак дыйкандын мээнетин батактап, мол түшүм берет. Мында чашкообразный деп коебуз. Чашкообразный формада буталат. Мисалы үчүн муналарды алып таштайбыз. Алып таштайбыз. Булар алынат. Жуондору алынат. Мынау жаңы нодаларда, мынау агаргандар жаңы бүтүрлөр. Булар мөмө байлай турган бүтүрлөр. Мыналар жансыз бүтүрлөр. Буларда бүтүрлөрү мөмө байлабайт булар. Мөмөлүү дарактарды бутоодо ар бир мезгилге көңүл буруу зарыл. Кеч күздөн баштап эрте жазга чейинки убакытта бутап алуу керек. Алма, өрүк, бийи сыяктуу дарактарды күз-кыш айларында бутаса мөмөнү жакшы берет. Жаз айларына калып кетсе, тескерисинче оору пайда болот дейт багбан. Абирасканы ошол жаңы бүтүрлөр ачканга чейин бүтүш керек да. Жаңы бүтүр ачканга чейин бүтүп, исо деп коебуз. Анан медный купорос чачабыз, шак аралаштырып. Анан жазда май айынын аяктарында зеленый обрезка деп коебуз. Жаңы лидер болуп асманга кеткен тик шактарындагы май айынын аягында кырып таштайбыз. Кадамжай районунда каарманыбыз Жапарали Эргешев сыяктуу багбандардын башын бириктирип, айыл чарба тармагын өнүктүрүү багытын көздөгөн талаа семинары болду. Анда өлкөнүн башка аймактарынан дыйкандар жана айыл чарба адистери келип, жергиликтүү багбандар менен тажрыйба алмашышты. Азыр Европадан, Түркиядан келген ретчив сортундагы 2,5 гектар алмабыз бар. Анан былтыркы жылда дагы 2 гектар жерге Түркиядан келген Жерамин деген карлик алмаларын тиктик. Жалпы эле мен ошо дыйкандарга айтайын дегеним, ушундай семинарлар көп болуп, биздин жалпы дыйкандарга бир жакшы маалыматтар болсо. Белгилеп өтсөк, Кадамжай району Баткен облусундагы багбанчылыкка ыңгайлуу аймак. Жазгы талаа жумуштарына даярдыктын негизги бөлүгү да бак дарактарды бутоодон башталат. Райондо жалпысынан 19.000 гектар суугат жердин 3/1-ин мөмөлүү бак дарактар ээлейт. Улан Маккамбаев, Адыл Орозалиев, ЛТР, Баткен облусу.